Ташиев өзү энергетика министрлигине келиптир. Эми үмүт чоң буюрса электр жарыгы маселесин чечкени келди окшойт. Камчыбек Ташиев энергетика министрлигине барды. ОКМК башчысы Камчыбек Ташиев энергетика министрлигине барды. Бул тууралуу Каганат медиа жазды. Ал электр энергетика тармагындагы көйгөйлөрдү чечет деген чоң үмүт бар деген видеонун автору. Ташиевдин иш сапарынын расмий себеби азырынча айтыла элек. Кыргыз эл артисти ырчы Бекборбиев кызын турмуш жолуна узатты. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасында билдирди. Айдеме кызыбызды Фарида экөөбүз турмушка узатуудабыз. Албетте бактыбыз койнубузга батпай турат, бирок мен өзүм жөнүндө айтсам, жүрөгүмдөн бир кылын үзүп кеткендей эле болду. Бактылуу бол кызым, мен сени катуу жакшы көрөм. Сен менин эркемсиң, көкүрөк күчүгүм деп жазган ал. Свет жок саморго чай кайнаткан официант кыздар. Эс алуучу борборлордун биринде электр жарыгы өчүп калган. Ошого карабастан официант кыздар кардарларга чай берүүнү улантып, аны саморго кайнатышкан. Свет жок саморго чай кайнаткан официант кыздар. Бишкектеги бир кафе бүгүн электр жарыгы өчүп калганына карабастан кардарларына кызмат көрсөтүүнү улантты. Свет жок болсо да официант кыздар өз демилгесин көрсөтүп чайды саморго кайнатышты. Бул көрүнүш кардарлардын жылмаюусун жаратты. Көпчүлүк кызматкерлердин эмгекчилдиги жана чыгармачылыгын белгилешти. Жарык жок болсо да жылуу чай жана жылуу мамиле бар дешти кардарлар. Жаш официанттардын бул кадамы социалдык тармактарда талкуу жаратты. Көптөр алардын ишке болгон жоопкерчилигин жана тапкычтыгын макташты. Свет жок, свет өчүп калыптыр. Саморго чай кайнатайын дегенбиз. Кана? Азыр. Куйган самор чай, куягынан куйган бааздар жок. Не? Булат коюңдар. Муну деле жак. Мен жиндесим менен жакшы. Жакшы нерсе айтат экен деп атат. Силердики астынан коюлуп атпайбы, эмне болот ал? Атайын ушундайбы? Атайын ушундай теш алган болуш керек. Бат кайнасын деп, Малатчы кыздар. Пары чыксын. Бе атайын пары чыгат, Малатчы кыздар. Мен эме бара берейинчи. Жардырса өзүңөр эле кайнатып бересиңер, Бүгүн кайнабай калды окшойт. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Президент шайлоону таза өткөрүү үчүн бардык шарттар түзүлгөнүн айтты. Президент Садыр Жапаров мамлекет шайлоону таза өткөрүү боюнча бардык шарттарды түзгөнүн билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы 10 ноябрда Бишкекте Дөлөн Өмүрзаков атындагы жаңы ачылган кичи аренада өткөн Кыялымдагы Кыргызстан жаштар форумунда сүйлөгөн сөзүндө айтты. Ал Кыргызстанда элдик толкундоолор дал ушул шайлоолордун айынан чыкканын кошумчалап, жаштарды шайлоого активдүү катышууга чакырды. Шайлоонун жүрүшүндө адилетсиздик каратып туруп эле добуш сатып алуу, карусель уюштуруу, элдин пикири менен эсептешпөө, ачык айкындыкты камсыз кылбай коюу көндүм эле көрүнүш болчу. Азыр эми андай болбойт, ага чекит койдук. Шайлоо тилкелерин электрондук эсептөөчү аппараттар менен камсыз кылдык. Бир киши бир гана добуш бере алат жана ал ачык көрүнүп турат, деди президент. Садыр Жапаров элди шайлоодо добуш сатпоого үндөп, мамлекет ар бир шайлоочунун тандоосу үчүн шарт түзүп бергенин кошумчалады. 10 ноябрда жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоо алдындагы үгүт иштери башталды. Үгүт өнөктүгү 20 күнгө уланып, 29 ноябрда аяктайт. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда өтө турган шайлоого катышуу үчүн жалпы 467 талапкерди каттады. Алардын 276-сы эркектер, 191-и аялдар. Жогорку кеңеш 25 сентябрда өзүн өзү таркатып, президент Садыр Жапаров парламентке кезексиз шайлоону 30 ноябрга дайындаган. Президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзам боюнча өлкөдө 30 округ түзүлгөн. Эми ар бир округтан 3 депутат шайланып келет жана алардын бири аял болушу кажет. Же 2 аял болсо, бири эркек болушу шарт.
Булак Азаттык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп. Азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги эдин саглам салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.